Өткөн жылы Кыргызстан маанилүү датаны эстебей өткөрүп жибергенин өзү да сезбей калды. 10 жыл мурда республика Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп кирген. Бирок өлкөгө Орусия президенти Владимир Путин келген кезде дагы бул юбилейди эч ким оозанып эстеген жок. Жарыя кылбай эле майрамды токтотуп койгон сымал жагдай жаралды. Путин баштаган согуштан улам баары экинчи планга өттүбү же биримдик баштапкы элестеткендей болбой калдыбы? Түшүнүксүз. Кыргызстанды Евразия экономикалык бирлигине чакырганда бирдиктүү бажы мейкиндиги, бирдиктүү рынок, тең укуктуулук, товарларды, акчаны эркин жүгүртүү, адамдарга эркин каттоо убадаланган. Албетте, тобокелдер дагы бар болчу. Жаңы эрежелерге ылайык базарга, биринчи кезекте дордойго импорт ташууга чектөө коюлган. Адаптация үчүн Кыргызстанга 5 жылдык өткөрүл мөөнөт берилген. Бирок турмуш көрсөткөндөй убадаланган теңдик жана Евразия экономика биримдиги ичиндеги эркиндик болгон жок. 1 жыл мурда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бул тууралуу ачык айткан. Ал эми өткөн жылдын күз айларында биримдиктин өзүндөгү тоскоолдуктар ушунчалык жогорулап, анын өзү керекпи же жокпу деген суроону пайда кылды. Болжол менен сентябрдын ортосунда Казакстан Орусияга баруучу санкциялык жүктөрдү текшерүүнү күчөтө баштады. Орусия өз кезегинде Казакстан менен Кыргызстандан чыккан күнүмдү керектөө товарларын ташыган фураларды токтотуп койду. Натыйжада бажылык тариздөө бирликтин сырткы чегинен ички чек араларына чейин жетти. Мунун кесепети Кытай импортуна гана эмес, кыргызстандык тигүүчүлөргө да тие баштады. Орусия таразага тартылган текстиль жүктөлгөн фураларды киргизбей, кирүү үчүн кошумча нарк салыгын төлөөнү жана ар бир буюмду Орусиянын эрежелерине ылайык маркерлөөнү талап кылды. Андан тышкары Москва диктовкалаган лабораториялардан алынган сапат сертификаттарын көрсөтүүнү талап кылды. Натыйжада чек арада ондогон километрге созулган миңдеген фуралар туруп калды. Кыргызстан кайрылуу жасагандан кийин Путин 2025 жылдын 10 декабрына чейин эски схема менен товар киргизүүгө уруксат берген. Жаңы жылдын алдында орусиялык ЖМКлар чек арадагы тыгын таркады деген маалымат таратышкан. Бирок 31 декабрда Казакстандын президенти жасаган билдирүүгө ылайык тарифтик эмес чектөөлөр эч кайда жоголгон эмес. Касым-Жомарт Токаев эл алдында өнөктөштөрдөн административдик тоскоолдуктарды алууну суранып, биримдиктин ичинде көзөмөлдүү басым жасоонун куралы катары колдонуу жол берилгис экенин айтып чыкты. Кыргызстандагы тигүү цехтеринин жапырт банкротко учурап жатышы да буга далил. Орусиянын жаңы талаптарынан кийин болжол менен 3000 чукул өндүрүш жабылган. Москвадагы эксперттер Орусиянын талабын согуштан улам алсыраган бюджетти толтуруу зарылдыгы катары түшүндүрүп жатышат. Бирок яайдын негизи болгон бирдиктүү бажы мейкиндиги азыр бирдиктүү эмес экени оркоюп көрүнүп калды. Адамдардын өлкөлөр арасында эркин каттоосу эмне болду? Согуш жылдарында бул жаатта дагы кыйынчылыктар көбөйдү. Орусияда чиновниктер ксенофобияны удургутуп, эрежелерди татаалдантып жатышат. Мигранттарга иштөөгө тыюу салынган кесиптердин саны артып барат. Мигранттардын балдары орус тилинен тест бербесе, билим алуу укугунан ажыратылды. Болбосо жергиликтүү эл өзү ал тестирлөөдөн дайыма эле өтө бербейт. Кымындай мыйзам бузуу депортация. Ал эми согушка барууга даяр болсоң, бардык чектөөлөр алынат. Кысмакка алуунун түпкү максаты дагы ушул. Казакстан менен Кыргызстанда дагы Евразия экономика биримдиги жарандары үчүн эркин жүрүү чектелди. Каттоого турбастан өлкөдө жүрүүнүн мөөнөтү календарлык жылда 90 күндөн ашпайт. Канча жолу кирип чыкканы маанилүү эмес. Мындан улам өткөн күздө Бишкектеги окуусуна коңшу шаарга барганда каттап окуган казакстандык студенттер кыйналышты. Согушка чейин Евразия экономика биримдиги ичиндеги акча которуунун эрежелери жылдан жылга оңой болуп, ар ким өз банкынын картасы менен төлөп калган. Орусиядан Кыргызстанга телефон номери аркылуу эле акча которууга мүмкүн болчу. Бирок 2024 жылы санкциядан улам Борбор Азиянын дээрлик бардык банктары орусиялык карталарды тейлөөдөн баш тартып, акча которууларга чектөө коюшту. Орусиядан Кыргызстанга акча которуу азырынча салыштырмалуу жеңилирээк, төлөм системалары жана айрым банктар аркылуу мүмкүн. А бирок Кыргызстандан Орусияга акча салуу тозок. Банктар акча которбойт. Төлөм системаларынын колдомолорунда мүмкүн эмес. Паспорт менен накталай акча көтөрүп кассага баруу керек же крипто аркылуу сала аласың. Кыйынчылыктар ушу менен эле токтоп калбашы бышык. Согуш улана берсе, Евразия экономика биримдиги мүчөлөрү үчүн ыңгайсыздыктардын тизмеси чоңоюп, ал эми аларга Орусиянын таасири азая берет. Борбор Азия мамлекеттери муну жакшы түшүнгөндөй, алардын АКШ, Евробиримдик жана Кытай менен саммиттери барган сайын мазмундуу боло баштады. Ал эми аймактагы жергиликтүү маанидеги сүйлөшүүлөр Путиндин катышуусуз өтүп жатат.